кээ бир адамдар без болот, уялбайт, бети жок деп коет го. Чындыгында бети жок. Ал бети жоктор тууралуу китеп жазып, бир китепканага коюп койсоң, ал китепкана 1000 жылдан кийин күйүп кете турган болсо, ошол китеп күйбөй кала берет да. Ба без беттер тууралуу жазылган китеп күйбөйт. Ушунчалык даражада без да. Бул баллон болуп калган. Кызарып тура берет, эч нерсеге айырмасы жок. Урматтуу мекендешим, жүзү жок келет дейт ким? Баягы калптан сураган кайрчылар. Буту басат, коляскасын жөнү калп эле отуруп алат, жүзү жок келет дейт. Неге? Себеби Кудай берген жүздү кайрчылыкка иштетип атат. Ошондуктан урматтуу мекендешим, Рамазан айындабыз. Кайрчылар ушундай кайрымдуулук кылам деген, андай мындай дегендер өтө көбөйөт. Ошондо мисалы сиз билесиз да өзүңүз, жакын бир тууганыңыз бар, жакындарыңыз бар, муктаж адамдар бар, өзүңүз алып кол менен бергенге жетпейт. Ошону жыргалы, ошол учурдагы анын көз жашы, сизге рахмат деген үндөрү бул сизге башкача күч берет. Демек, урматтуу мекендешим, маани бере турган маселе ушул жерде.